Саламатсыздарбы, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча ачык чемпионатынын 9-тур оюндарын тааныштырабыз. Анда эмесе жогорку лиганын оюндарына сар эсеп салсак. Тур жогорку лиганын командаларынын баарына өтө маанилүү оюн болуп саналат. Анткени мындан ары топтолгон ар бир упай 1-4 оюнга өтүүчү чоң мүмкүнчүлүк. 9-турдун алгачкы беттешинде Алдер командасы Эмаком командасын өз үйүндө тосуп алды. Биринчи бөлүк аябай кызуу жүрүп, көрөрмандар өз командаларын алдыга сүрөп турушту. Эмаком биринчи бөлүктө эсеп санын ачса, Алдердин жообу көпкө созулган жок. Катарынан 2 гол киргизип, Алдер командасы биринчи бөлүктө өздөрүн жакшы көрсөтө алышты. Экинчи бөлүктө да дал ушундай көрүнүш кайталанды. Алдер 4-2 эсебинде жеңишке жетип, 3 упайды курчунуна сала кетишти. Экинчи жуптук беттеш Бакай фонд менен Жапалак Ихлас командалары ортосунда болду. Бул эки команданын катуу атаандаштыгы көп жылдар бою уланып келет. Эки команда тең мыкты чеберчиликтери менен оюнду ар дайым кызыта алышат. Бул жолу биринчи бөлүктө эсеп саны 1 болуп аяктаса, кызыктын баары экинчи бөлүктө болуп өттү. Жапалак Ихлас чабуулдардын көптүгүнөн улам эсепти 2-1 жеткирген болчу. Ага жөн карап турбастан Бакай фондтун оюнчулары оюн тактикасын коргонуу бөлүгүнө алмаштырып, көбүнчө тез чабуул ыкмасын ийгиликтүү колдоно алышты. Тез чабуул өзүнүн натыйжасын көрсөтүп, 2 голду Бакай фонд командасына алып келди. Жалпы эсеп 3-2 болуп, Бакай фонд командасы турнирлик жадыбалда лидерликти эч кимге бербей келе жатат. Байтушум жана Озгур. Дал ушул эки команда жогорку лиганын 9-турунун 3-жуптук беттешинде кезигишти. Оюндун өзгөчөлүгү бул эки команда былтыркы жылдын финалисттери болуп саналат. Бул командалардын күйөрмандары залды дүңгүрөтүп, өз командаларына колдоо көрсөтүп жатышты. Оюндун жүрүшү тууралуу айта турган болсок, эки команда тең өтө тажрыйбалуу болгондуктан бири-биринин дарбазасына гол киргизүү оңой турган жок. Бирок кантсе да топ тоголок эмеспи. Байтушумдун оюнчулары эсеп санын алгачкы болуп ачып алды. Дароо эле ага жооп кылганы Озгур командасынын жеңишке болгон маанайын көрсөттү. Бул таймаштын биринчи бөлүгү 1-1 эсебинде жыйынтыкталса, экинчи бөлүктө анчейин деле өзгөрүү болгон жок. Эки команда тең 1-1 гол киргизип, 9-турда бирден гана упай ала алышты.
эми 4-чү жуптук беттеш ТМЖ жана Афим командалары ортосунда болмок. Бирок белгилүү бир себептерден улам Афим командасы оюнга келбей калганына байланыштуу ТМЖ командасына 3 упай ыйгарылды. Анда эмесе 9-чу турдан кийинки турнирлик жадвалга көз чаптырсак. 1-чи орунда Бакай фонд командасы 22 упай менен лидерликти сактап калууда. Ал эми Алдиер командасы 18 упай менен 2-чи орунга чыгып алган болсо, Байтушум командасы да 18 упай менен турнирлик жадвалда 3-чү орунда турат. 4-чү орун ТМЖ командасы 15 упай менен, ал эми Афим командасы 12 упай менен 5-чи орунда, 11 упай менен Озгур командасы 6-чы орунда болгон болсо, Жапалак Ихлас командасы 8 упай менен 7-чи орунда. Ал эми 8-чи орунда турган Эмеком командасы Тилекке каршы бул турда да упай чогулта алган жок. Мына ушуну менен берүүбүз өз соңуна келип жетти. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.